Айнаш Кайпердиева 2013-жылы төрөлгөн небересине алган документи ката болуп чыгып, анын айынан Россияда жашап иштеген уул келини аэропорттон киргизилбей, айтор мекенге кайтып келүүгө аргасыз болушкан. Анысы алыс келгенсип кайрадан күбөлүк алуу үчүн ашыкча чыгым тартып, жумушунан да калган. Өткөн жылы кетип атышып, аэропортко барганда Кыргызстандын текшерүүсүнөн өтүп, Россияныкына барганда документтен ката чыгып, кайра артка кайрылып келүүгө туура келген. Биз ошол убакта айла жок кайра башынан чуркап бул документти жасатканбыз. Ал документ жасаш үчүн бир топ күн убактыбыз кеткен, балам жумушунан калган, канча каражат коротконбуз. Бул документти жасоодо өкмөттүн жоопкерчиликсиз жасаган мамилеси деп түшүнөбүз. Карапайым элге мындай убаракерчиликтин деле кереги жок болчу. Эгер чет өлкөгө чыгышпаса, ата-энеси баласына берилген туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн ката экенин билбей деле калышмак экен. Анткени күбөлүктө туулгандыгы тууралуу күбөлүк деген жазуунун астында нике тууралуу күбөлүк деген микрошрифт басылып калган. Бул күбөлүктөгү майда тамгалар менен жазылган жашыруун сөздөрдү атайын жакында туучу каражаттар менен окуй турган болсок, ал жерде туулгандыгы тууралуу күбөлүк деп жазылгандын ордуна жарандын никеси тууралуу күбөлүк деп жазылып калган. Бул ката 2013-жылы төрөлгөн 40 000 баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүндө бар. Анын баары жараксыз деп табылып, сыртка чыгууда көйгөй жаратып келет. Мындан улам документти жасоодо шалаакылык мамиле болгондугу айтылып, күнөөлүүлөр жоопко тартылышы керек деген маселе көтөрүлгөн. Бул иш боюнча башкы прокуратура Тайырбек Сарпашевке кылмыш иши козгогондугу белгилүү. Анткени ал ошол кезде вице-премьер-министр болуп туруп, 2013-жылы мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан күбөлүктөрдүн бланктарын сатып алуу үчүн өткөрүлгөн тендерден утулуп калган компанияга бланк сатып алуу үчүн уруксат берген. Бирок учурда бул кылмыш иши тууралуу ооз анган жан жок. Прокуратура иш тергөөгө өткөрүлүп берилгендигин, учурда тергөө жүрүп жаткандыгын айтат. Мурдагы вице-премьер-министри Тайырбек Сарпашевке кылмыш жаза кодексинин 304 беренесинин 4 бөлүгү менен кылмыш иш козголгон. Тайырбек Сарпашев төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүктүн бланктарын тендерден утпаган экинчи фирмадан сатып алуу тууралуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген. Кылмыш иши боюнча азыркы учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тергөө башкармалары тарабынан тергөө иштери жүрүүдө. Күбөлүктөр Учкун акционердик коомунун басмаканасында басылган. Демек, бул иште Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековдун да кулагы көрүнүүдө. Ал Учкун басмаканасынын мурдагы жетекчиси катары документтердин ката менен басылып чыгышына жооптуу болушу керектиги айтылат. Бирок Момбеков күбөлүктөр жараксыз болуп калгандыгы басмакананын күнөөсү эмес, ал тургай Сарпашевдин да көрсөтмөсү аткарылбаган дейт. Мамлекеттик каттоо кызматы Учкун менен келишим түзгөн эмес. Бул дагы чындык. Мамлекетке бир дагы тыйын ушерп келген эмес. Бул дагы чындык. Эгер башкы прокуратура башка нерсени изилдеш керек болчу, жанагы свидетельствода ката кетип турду атпайбы? Эгемендикти алган күндөн бери Кыргызстандын мамиле жанагы свидетельство о рождении бардыгы ката. Ошондуктан мен актоо үчүн эмес, тактоо үчүн айтып коеюн. Тайырбектин тапшырмасы аткарылган эмес. Мен бул жерден башка бир тапшырманын изин көрүп жатам да, кылмыштын изин көргөн жокмун. Ал боюнча менин да атыма толоткандан кийин мени дагы күбө катары чакырышын талап кылат элем да, рахмат. Ал эми Сарпашевдин өзүнө байланышууга аракет кылдык. Жардамчыларынан ал Сентябрь телеканалына комментарий бербейт деген жооп алдык. Бул ката чыккан 40 000 күбөлүктүн бири. Жана бул Кыргызстанда берилген мамлекеттик маанидеги документтин чет өлкөдө жараксыз болуп чыккан алгачкы көрүнүш эмес. Буга чейин дагы мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан берилген айдоочулук күбөлүктөр жол кыймылы тууралуу Вена конвенциясынын талаптарына жооп бербегендиктен Россияда жараксыз деп табылган. Динар Турдугулова, Талант Жапаров, Сентябрь.